Төлөм картасы деген эмне жана аны кантип, кандай максаттарда колдонушат? Кредит деген эмне? Ысык Көл облусу боюнча окуучулардын жана студенттердин арасында финансылык маалымдуулукка карата суроо жооп оюну уюштурулуп, туурасын айткандарга сыйлыктар тапшырылды. Хранятся деньги и где берутся кредиты. Зал окуучуларга толуу болгонунун негизги себеби 2024-жылкы Олимпиада оюндарынын күмүш медалинин ээси, эркин күрөш боюнча дүйнөнүн жана Азиянын бир нече жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова жаштар менен жолугушууга келгени болду. Бүгүнкү жолугушууда силер менен жүз көрүшүп аткан бул мен үчүн өтө сыймык. Силерге окшогон мен дагы мектепте окуп, силердей ушу бала кезим өткөн болчу. Анан силер дагы келечектеги чыгаан атактуу спортчу, белгилүү инсан болсун деп силер менен жүз көрүшүп турабыз. Бакай банктын расмий элчиси болгон Айсулуу Тыныбекова чогулган мектеп окуучуларына өзү 5 туугандын арасында чоңойгон үй бүлөсү тууралуу айтып берди. Бала кезинен эле апасы аны спортко алып келген. Футбол, баскетбол, карате менен машыгып, 15 жашынан баштап күрөштү тандаган. Дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун ар бир мелдешти. Ал мекендештерин колдоосун жана ага болгон үмүтүн сезерин айтат. Бирок спорт менен машыгуудан да адамды тарбиялоодо билим алуу жогору турарын кошумчалады. Эже катары, үлгү катары силерге айтмакчымын. Жакшы билим алалы, жакшы окуйлу, келечектеги Кыргызстандын келечеги өзү жаштар силерсиңер. Эскерте кетсек, Айсулуу Тыныбекованын жаштар менен жолугушуу гербенин өткөрүүгө Бакай банк көмөктөшүүдө. Иш-чараны жергиликтүү бийлик колдоого алып, шейшембиде Ысык Көл облусунда башталды. Каржылык сабаттуулукту жогорулатуу максатында өтүп атат бул иш-чара. Биз кербен уюштурганбыз Ысык Көл областы боюнча. Көчө Балыкчыда, Чопон Атада болдук. Бүгүн Түп, Каракол, эртең Тоң району жана Жети Көз районунда өткөрүүнү максаттап атабыз. Бул финансылык сабаттуулукту жогорулатуу үчүн ата-энелер, биякта тренерлер, жаштар арасында иш-чараны өткөрүп атабыз. Анткени тилекке каршы азыр интернет чалуундар дагы күч алып атышат. Ошолордун алдын алуу максатында дагы бүгүн тааныштыруу иштерин жүргүздүк. Аларды кандай айырмалоо билиш керек. Мисалы, банк кызматкери эч качан телефон аркылуу өзүнүн консультациясын бербейт, телефон аркылуу жөнөкөй кредит бербейт. Кыргыз чемпиону үчүн көнүмүш болгон шартта жолугушуунун уландысы спорт залында уюштурулган. Айсулуу Тыныбекованы өлө көргүм келип аткан, анан биринчи жолу көрдүм, өлө кызыктуу болду. Өлө жакшы көрөм Айсулууну. Эмнелерди бүт чемпионатка барганда көрөм. Айсулуу Тыныбекованын өсүп келе жаткан муун менен жолугушуусу өлкөнүн башка региондорунда да уланат. Бакай банктын командасынын колдоосу менен жаштарга финансылык сабаттуулук боюнча да билим берилет.